Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус Ош шаарында дагы бир бейтаптын өмүрүн алды. Бир күндө вирус 34 кишиден жаңы аныкталды. Бул тууралуу COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 10 мартта билдирди. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020 март айынан бери вирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1476 кишиге жетти. Оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 86.640 киши болду. Анын 83.066 айыгып чыкты. Азыр 294 киши ооруканаларда жатат. Анын 11-инин абалы өтө оор. 82 кишинин акыбалы оор деп бааланган. УКМК жетекчилигинин атын жамынган адамдар кылмышка шектелип жаткан мамлекеттик кызматкерден $180.000 алганы аныкталды. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Маалыматка караганда укук коргоо органдарындагы жетекчилердин бирин кармоо боюнча тергөө иштери жүрүп жаткан кезде кайсы бир тараптар УКМК жетекчилигинин атын жамынып шектелип жаткан адамдын туугандарынан $180.000 алган. Алар шектүүнүн кылмыш иши боюнча оң чечим чыгарып берүүнү убадалашкан. 9-мартта мамлекеттик кызматкерди алдап акча алган 49 жаштагы жана ошондой эле 43 жаштагы жарандар кармалып УКМКнын тергөө абагына киргизилди деп айтылат маалыматта. Факт УКМК башкы тергөө башкармалыгына кылмыш жаза кодексинин 204-беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине сотко чейин көндүрүш ишине катталды. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү болуп Эркин Тентишев дайындалды. Маалымат Чүй облустук администрациясынын Facebook баракчасына жарыяланды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Өткөн жылдын октябрь окуяларынан кийин Чүй облусуна жетекчи болуп келген Мирбек Мияров башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан алынганы айтылды.